Assalamu alaikum, урматтуу Жаңыдор каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Карагулжа өзгөн жолу быйылкы жылы жаңы салынып, азыр мына бүттү, 99% бүттү деп айтсак болот. Бүгүнкү видеодо кыскача чагылдырып өтөм туугандар. Бул жолдун жүрүшү туурасы көбүңүздөргө кызык болду. Айрыкча сыртта жүргөн, өлкөсүнүн айылын сагынган биздин жердештерге бул нерсе кызык экен. Андыктан дагы бир жолу жолдун акыбалы бүгүнкү күндө кандай, эмнелер болду, бир сыйра кабар берип, айтып, тартып сиздерге чагылдырып бермекчимин туугандар. Жол негизинен эми билесиздер туугандар, карапайым эл баягы бир нерседе профессионал болбосо дагы курулуш тармагында, жол тармагында профессионал көз карашты айта албаса дагы, бирок кээ бир жолдорго туура сын пикир ойду айтып коет туугандар. Кээ бирлер айтып атышат, бул жол тез бүттү, 2-3 жылда бүтүш керек эле, тез бүттү, бул көпкө чыдабайт дейт туугандар. Эми элдин көпчүлүгүнүн айтымына караганда бул жол менин оюмча, жеке оюмча жана көптөгөн адамдардын оюнда бул жолдор өтө мыкты деңгээлде салынды туугандар. Мындай жол салынган нерсени биз буга чейин көргөн эмеспиз. Анткени билесиздер, асфальт төшөгөндөн кийин үстүнө бир гана катар асфальт куюп койчу. Ал эми бул жолдорго эки кат асфальт төшөлдү. Болгондо да калыңдыгы абдан калың туугандар. Адатта 7 см болсо, бул жерде бир 10 сантиметрге жакын калыңдыкта асфальт төшөлдү. Дегинкиси Карагулжа өзгөн жолу туугандар. Зымыраган ушундай түз жолго айланды да калды. Өзүңүздөр билесиздер, айрыкча алыстан келген мезгилдерде, өзгөн тарапка жөнөгөн мезгилдерде жолдун начарлыгынан ушул жол гана машиналардын канчалаган тетиктерин талкалап көптөгөн көйгөйлөрдү жаратчу жана убакытты дагы көп алчу, көп сарпташчу туугандар. Мына ушундай жолдордун чекелерине, жолдордун ортолоруна өткөлдөр, суу түтүктөрүн өткөлдөрдү коюшту. Жана лотокторду, мындай суу ага турган лотокторду коюшту. Учурда жолдун чекелерин тегиздөө иштери жүрүп жатат. Энгиси өтө кубанычтуу нерсе, өтө эл үчүн өтө пайдалуу нерсе. Дагы бир мына ушул биздин канал аркылуу аздыр көптүр адамдар көрүп, бардыгыңыздар ыраазы болосуздар деген үмүттөмүн. Жана мына сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан өлкө башчыларыбызга, ушул ишти жүргүзүп, эл үчүн кызмат кылып жаткан жигиттерибизге, эл башчыларыбызга чоң ыраазычылыктарды айтабыз. Алла Таала ар дайым өмүр ырыскыларына, үй бүлөлөрүнө, тууган уруктарына береке, тынччылык, аманчылык берген болсун. Жана ар дайым эл кызматында, ар дайым өлкөбүз үчүн күйүп пишип жүрө бергенде жана койгон максаттарыңыздарга жетишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешпиз туугандар. Балким пактакор дейсиздер, дагы эмне дейсиздер? Бул менин жеке атуулдук каалоо тилегим туугандар. Учурда азыр биз Каракочкор айылынан чыгып жатабыз. Орчундуу жерлерди алдыда тартып сиздерге көрсөтүп кетмекчимин. Мынакей өзүңүздөр көрүп жатасыздар, даже керек болсо асфальтты жууп, асфальттын ортосуна краска сызыкты тартуу алдында турушуптур. Сүрөттөрдү, расчетторду чийип даярдап атышат. Каракочкор айылынан чыгып жатабыз. 2 катар асфальт дегенге сөзгө далил туугандар. Мына жолдун сол жак тарабы 1 катар басылган, ал эми оң жак тарабы уже 2 катар тең басылып даяр бүткөн. Жолдун чекелерине шагылдарды төгүп тегиздөө иштери. Өзгөчө карагулжалыктар, Карагулжага келген коноктор билет, мына ушул жолдордун буга чейинки акыбалдары кандай эле. Айрыкча мына ушул дал ушул биз өтүп бараткан жердин акыбалы кандай эле туугандар. Ал эми бул жерге кошумча айта кетүүчү нерсе, мына ушул жерге чоң суу түтүкчө көпүрөсү курулду. Бул жактан сел кыян келген мезгилде бул жакка өтүп кетет туугандар. Коопсуздук жактары да аябагандай жакшы каралды.
Азыркы өлкөбүздүн деңгээлине, өнүгүү процессине жараша мына ушул иштердин деңгээли толук түрдө жооп берет деп айта алам туугандар. Албетте, балким уюштуруу иштеринде, жолду салуу иштеринде, материальный жактардан албетте мүчүлүштүктөр, кемчиликтер болуп жаткандыр, бирок негизгиси туугандар учурку талапка, учурдагы биздин деңгээлибизге, мамлекетибиздин деңгээли, башкаруу деңгээлине мына ушул талап толук түрдө жооп берет деп айта алам. Анткени буга чейин мындай масштабтагы көрүнүштөр болгон эмес. Буга ар бир аймактын жашоочулары, ар бир аймактын коноктору далилдей алат туугандар. Кайсы тармакка, кайсыл жак тараптарга барба, Таласка, Баткенге, Көл тарапка, Нарын тарапка барба, ар бир жактарда мына ушундай масштабтуу иштер жүрүп жатат. Айрыкча эл көйгөйүн толук ушул жакшы пайдасын тийгизе турган ушул жол маселеси туугандар. Мына жана мен айткан жолдун сол тарабыдагы экинчи слой асфальт төшөлүп баштаптыр. Балким бул бүгүн бүтө турган нерсе туугандар. Машалла. Жалпы жол аянты узактыгы биз буга чейинки видеолордо айтканбыз, ченегенбиз спидометр менен. Карагулжа аймагы примерно болжолду 12-13 километр жерде асфальт кылат. Ал эми Өзгөн участкасы, эми Өзгөн районуна караган жер кандай жол салынды билбейм туугандар. Өзгөн аймагына караган жер жолдун узактыгы 18 километр жерди түзгөн. Эми жолду эки райондун жолчулары биригип салдыбы же бир эле жак тарап ар бир район өзүнүн жолун салдыбы, ал жөнүндө дагы алдыңкы видеолордо балким айтаттырбыз, бирок учурдагы маалымат ушундай. Калпак участкасы, мына ушул жерден ылдый түшкөн жолдун дагы акыбалы начар болчу, аябай кандай начар болчу. Машалла, ушул күндө ушул нерсени көрөт экенбиз. Калпактан ылдый түшүп баратабыз, Калпак участкасынан. Мынакей туугандар, жолдун чекеси кандай болот экен деп аттык эле, жолдун чекесине мындай тосмолор коюлуп жатыр. Бул эң сонун нерсе. Кыштын күндөрү билесиздер, мына ушул жерден сол тарапка кирип кеткен машиналар көп болчу да. Муз болгондо. Мынакей туугандар, это Кыргызстан. Кыргызстан бул, Кыргызстан туугандар, платный дороганын состояниясы. Ушул жайылып жүргөн малдар дагы жолдун ортосунан кесип өткөн мезгилдер көп болчу. Тосмолорду койгон бул өтө сонун чоң жакшы нерсе болуп туугандар. Окей. Мен өтө кубанычтамын туугандар, мен өтө кубанычтамын. Элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн өнүгүп бараткан ушул багыт үчүн мен өтө кубанычтамын туугандар. Окей. Кыргызстан. Окей. 80 менен баратабыз. Холостой менен, накат менен. Машалла, машалла. Баракалла, баракалла. Мырзакен центринен бурулуп атабыз. Жолдун кеңейген байкадыңыздарбы? Мырзаке айылы жолдун кенен болуп калганы жанды эргитет.
Туугандар, бул учур, бул доор көп жылдар, көп кылымдар бою айтыла турган нерсе туугандар. Бул жакшы өнүгүүгө багытталган учур. Бул нерсени баалап билишибиз керек. Бул нерсеге жардам кылышыбыз керек туугандар. Мына ошол эл алдында турган азыркы башчыларыбыздын кылган эмгектери ошол туугандар. Эмне дейсиздер, кандай деп айтасыздар, жамандайсыздарбы, эмне дейсиздер, кимдин акчасын жеп атат дейсиздер, эмне кылат дейсиздер, иши кылса. Эми эл дагы көрбөйт экен да бул нерсени, кээ бир адамдар көрбөйт экен бул нерсени. Өмүр болуп көрбөгөн нерсе туугандар, бул өмүр болуп көрбөгөн нерсе. Туугандар, май кызматкерлери токтотту. Мен кылган нерсени кайталабаңыздар, биринчиден жолдо жүрүп видео тартпаңыздар. Жаныңыздарда жардамчыңыздар тартсын. Мен жанымда эч ким жок болгон үчүн азыр сиздерге ушу маалыматты жеткирүү иретинде тартып коеюн деп алаксып кетип неме кылыпмын. Мен азыр абгоңул өтүпмүн, бирок аябай акырын келаткан машинанын жанынан өткөм да. Анан май кызматкерлери айтат. Кече гана ушул жерден, дал ушул жерден, Мырзекеден чыгып аткан жерден авария болуп 4 адам өлдү дейт. Эми Кудай өзү сактасын. Баягы нерсе бар туугандар. Көпкөндү көтөрө билген нерсе бар, туугандар. Бул жолду көрбөгөнбүз. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деп коет туугандар. Мындай түз жолду көрбөгөн жаныбыз газга жатып албайлы туугандар, Бул өмүр. Чубак айткан билесиздер, баягы көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашып барып авария болуп өлө турган болсо, ал адамдарга жаназа окулбай койсо да болот дегенде. Кудай өзү сактасын, бул жанкечтилик, өзүңдү өзүң өмүрүңдү кыйганга барабар экен да. Бул уруксат берилген ылдамдыктан ашык айдоо жана кырсыкка учуроо бул харам деп айтса да болот туугандар. Ушундай нерсени Чубак ажекебиз айтып кеткен. Эми ар бир иште, ар бир нерсебизде ушу Чубак ажекебиздин айтканы бардык нерселерде айтып кеткен туугандар. Сиздерден сураныч, ушул жолдордон акырын жүрүңүздөр, абайлап жүрүңүздөр. Машинеңиздердин булкунуп силкинбей, тарак-турак болбой кетип атканына миң шүгүрлөрдү айтып, 60 менен акырын айдап кете бериңиздер туугандар. Ошондо дагы мурунку жан талашып баягы жаман жолдо айдагандан дагы тез жетип барасыздар. Андыктан скоросту, ылдамдыкты абайлаңыздар. Мына портерден ашат окшойм мен. Молодец. 60 менен баратат. Ушундай жүрүңүздөр туугандар, шашпаңыздар. Өмүр өтө берет, кете берет. Шашсаңыз да, шашпасаңыз дагы барчу жерге жакындай беребиз. Өзгөн шаарына кирип баратабыз. Өзгөн шаарында кандай иштер болуп жатканын көрсөтөйүн сиздерге. Жолдун тараптарындагы иштер, тротуар басуу алдындагы иштер экен. Тротуар жана лотокторду коюп жатат. Мынакей оң жагы, сол жагындагы иштер. Өзгөн районунда өтө чоң иштер болду туугандар. Жолду аябай жакшы салышты. Кенен салышты. Бирок ошентсе дагы азыр бир көйгөй бар жери бар. Ошол жерди көрсөтөм сиздерге. Мурунку боюнча көйгөй мурунку боюнча калууда. Бул кетиште барго туугандар. Каракулжа районунан арткы четки айылдарга чейин 100 км узундуктагы жол, тоо жолу жана аябагандай жаан чачында өтө коркунучтуу, кыштын күндөрү коркунучтуу жолдордун бири Кыргызстандагы. Бул кетиште Кудайым насип кылса, кийинки жылдардан ушул алайкы тараптарга дагы жол салынып, алайкы өрөөнүнө дагы жакшы жолдор түшүп калса деген үмүттөбүз. Албетте бул жөнүндө биздин өлкө башчыларыбыз дагы көрүп билип, айтып жүргөнүн дагы угуп атабыз. Мына ушундай жакшылыкты дагы көрүүгө Кудайым насип кылсын туугандар. Андыктан алайкы өрөөнү алга чамдаңыздар туугандар. Сиздердин кандай жолдорду басып шаарларга, центрлерге келгениңиздерди биз билебиз, көрөбүз.
Алла сіздерден разы болсын. Туугандар, мен ушул жерге дагы бир слой асфальт басылабы, эмне экенин пока билбейм. Менче себеп мына люктар сороюп чыгып турат. Ошого караганда дагы бир слой асфальт басылса керек деген үмүттөмүн. Өзгөн шаарынын ичи. Жолдун оң сол тараптары тротуарларга асфальттар басылып дагы бүтүп калыптыр. Өзгөн шаарынын ичи. Мен айтып аткан проблема туугандар мына ушул жерде, дал ушул жерде, бул больницанын тушу. Бул жерде билесиздер, кафелер бар. Мына ушул кафелерге, больницага келген машиналар жолдун боюн эки бетин бирдей турат дагы, мурунку эле көйгөй. Жол канчалык кеңейтилбесин, мурунку эле көйгөй бул жерде пробка туугандар. Бул маселе ошол боюнча калууда. Албетте бул жөндө дагы жакшы ой иштер болот деген үмүттөбүз туугандар. Дегенкиси бирок ушул жерде пробка дагы деле уланууда. Видеону жыйынтыктап койсок болот туугандар. Бул сүйүнүчтүү учурлар менен биргеликтеги көйгөйлөрдү дагы айтып өттүк туугандар. Эң негизгиси аман бололу, сак бололу, жолдо акырын жүрөйлү. Мына ошол жакшылыкты, жакшы дөөлөттү барктай баалай билели. Биз менен бирге видеонун аягына чейин бир болгонуңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге катталып, биз менен чогуу алдыда бирге болуңуздар.